Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студиядан Нуржанат Жакшылыков. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Облустук электр тармактары кыш мезгилине даяр. Талас аэропорту октябрь айында пайдаланууга берилет. Каныбек Иманалиев Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри кызматынан бошотулду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 146-статьясына ылайык тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн билим берүү жана илим министри Иманалиев Каныбек Капашович ээлеген кызмат ордунан бошотулду. Мамлекет башчысы кол койгон башка жарлыкка ылайык Уланбек Кусекеев билим берүү жана илим министринин милдеттерин убактылуу аткаруучу болуп дайындалды. Ал арада жаңы окуу жылы башталып, мектептердеги окуу китептеринин жетишсиздиги билим берүүдө гана көйгөй жаратпастан, ата-энелерди дагы түйшүккө салды. Анткени китептин жетишсиздиги өзгөчө орус тилдүү мектептерде көйгөй. Ал арада кыргыз тилдүү мектептердин көпчүлүгү 80% окуучуларды китеп менен камсыз кылат. Ал эми билим берүү министрлиги быйыл 1.278.000 нускада окуу китептери, мугалимдер үчүн методикалык колдонмолор, жумушчу дептерлер басылып чыгарын ал сентябрдан тарта мектептерге жеткирилерин билдирген. Белгилей кетсек, 2023 жылга республикалык бюджеттен окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга 324 миллион сом каралган. Кабарчыбыз Талас шаарында окуу китептерине болгон муктаждыктан кабар алган. Жыл сайын жаңы окуу жылынын башталышы менен окуучуларды китеп менен камсыз кылуу маселеси көтөрүлөт. Айрыкча быйылкы жылы бул маселе ата-энелер үчүн көйгөй жаратты. Талас шаарынын тургуну Аянат Кулчунова мектепте окуган 2 баласына китеп сатып алуу үчүн келген. Орус мектептеринин биринде 2 балам окуйт. Мынакей бирөөсү 6-класс, бирөөсү 4-класс. 6-класста балама 9 китеп берди мектептен. Анан калган 5 китепти мынакей сатып алып атабыз. Кызыма 4-класстан бир китеп жетпей калды, бир китепти мен сатып кетип атам. Китептин баалары, ар биринин баалары 200төн өйдөрөөк болот, 200төн кем эмес. Биз үчүн кыйын эле, мамлекет тараптан жардам берсе жакшы болмок ушу китептергечи. Бул китеп саткан дүкөндөн ата-энелер балдарга керектүү китептерден баарын тапса болот. Жаңы китептер 200 сомдон 700 сомго чейин болсо, колдонулган китептин баасы 150 сом. Бул күнү айыл жергесиндеги айрым ата-энелер китеп алуу үчүн келген. Китептерин көбүнчө орус мектеп алып кетишет да. Орустун китептери көп эле кымбатыраак келет. Сатып алышат. Ата-энелердин көп жалп болот. Жыл сайын сатып беребиз. Программалар да өзгөрүп турат. Колунда бары бар, колунда жогу бар. Ошондуктан биз элден багы бул китептер сатып алабыз арзан. Анан кийин багы ар кандай ата-энелер бар да, келип ошо арзан китептер келип сатып кетишет. Китептердин баасы 200төн өйдө 700гө чейин. Бир күндө бир азыркы сезон болуп аткандыктан 50-60тан ашыгыраак эле өтүп атат. Негизи көп эле китептер жок болуп калып атат. Мисалы үчүн Мора Аркустогу Бишкектин өзүндө жок болуп калып атат. Бүгүн да товарга чыгат, эгер болсо алып келет. Ал эми шаарыбыздагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1-орто мектеби окуучуларды 80% китеп менен камсыз кылат. Жетпеген китептерди ата-энелер өздөрүнүн каражаттарына сатып берет. Биздин мектепте жалпы китеп боюнча балдардын камсыз болушу 80%ке чейин китеп менен камсыз болушту. Китептердин тизмеси билим берүү министрлиги тарабынан перечень берилген. Ошол перечень боюнча авторлордун китептери менен предметтик мугалимдер менен кеңешип китептер камсыз болунду. Ошол переченде берилген китептер мектепте бар. Мектепке атайын график коюлуп, баардык класс жетекчилер окуучуларга бөлүп беришти. Мектептеги окуучуларды окуу китептери менен камсыз кылыш үчүн биз көбүнчө отпускага чыккандан кийин, отпускадан келгенден кийин эле даярдана баштайбыз. Ошол мезгилде бизде баардык класстардын окуучуларынын китептерин былтыркы окуу жылына чогултуп алганбыз. Анан быйылкы окуу жылына карата бизге тематикалык пландар келди. 5-класс менен 6-класстагы окуучуларыбыз биздики толук 95-100% берет. Биз процентин толук чыгара элекпиз. Анткени себеби жанагы жаңы китеп
китепке киргенбиз. Жаңы китептин негизинде ижара акынын эсебинен, анткени 5 жылдан бери биз ижара акы чогултабыз 23 сомдон. Ошонун негизинде биздин 5-6 класстын окуучулары 90-95% камсыз болот. 7 класстан 11 класска чейинки окуучуларыбыздагы окуу китептери менен камсыз болушу жакшы. Анткени себеби биздин колубузда дагы айтам, перечень негизинде эски китептердин баары эле жарактуу. Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматында быйыл бир нече предметтер боюнча 1 миллион 278 миң нускада окуу китептеринин басылып чыгарын кабарлашты. Бул көрсөткүч былтыркы жылдарга салыштырмалуу 10 эсеге көп. Мурда жеке менчик басмаканалар окуу китептерин басып келген болсо, быйыл жаңы окуу китептери Учкун басмаканасы тарабынан басылат. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Аймактарда аэропорттор жанданат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен кайрадан оңдолуп жаткан Талас аэропортунун курулушу 60% аяктап калды. Учурда учуу тилкелери толук бүткөрүлдү. Заманбап шарттары менен салынып жаткан аэробекеттин курулушу кызуу жүрүүдө. Талас шаарынын күнчыгыш тарабында жайгашкан аэропорттун курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын июнь айында башталган. Учурда иш 60% аяктап калды. Талас аэропортунун жалпы аянты 662 чарчы метрден ашат. Учурда учак конуучу тилкелер толук асфальтталып, тиешелүү чийиндер түшүрүлгөн. Учак конуучу тилкени асфальттоо иштери Кыргыз автожол ишканасы тарабынан жасалган. Талас аэропорттун полосасы бүттү. Буюрса, полосанын узундугу 1700 метр. Туурасы болсо 35 метрге. 4 рулевой дорожкасы и анан перрону жасалды. И үстүндөгү разметкасы белгилери бүт чийилип азыр даяр болду, полный почти полосаны бүттү десек болот. Учурда аэробекетти куруу иштери өз нугунда жүрүп жатат. Бардык заманбап шарттары менен курулуп жаткан аэробекет жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу болот. Аэробекетти куруу иштерине жергиликтүү тургундар тартылган. Аэробекет заманбап талаптарга жооп берет. Бизде бардык шарттар каралган, күтүү залдары, VIP комнатасы, эне бала бөлмөсү. Азыр бизде бөлмөлөрдү бөлүп жатабыз. Легкий конструкция менен, гипсокартон, жеңил жумуштарда. Авазбек Эралиев Талас шаарынын тургуну. Ал учурда аэробекетти куруу иштерине катышууда. Талас шаарына ушундай заманбап аэропорт курулуп жатканына кубанып жатканын билдирди. Сем ушул ногу аэропорт курулгандан бери нөлдөн баштап ушул жумушта иштеп келе жатабыз. Ушу Таластын аэропортунун курулганына абдан ыраазыбыз. Эл сүйүнүп атабыз. Кудай буйрса эми иштеп бүтүрүүгө аракет кылып атабыз. Айбек Абжалбек уулу Талас аэропортунан учурунда ошко учактар менен каттап турганын айтат. Учурда аэропорт кайрадан оңдолуп жатканын укканда кубанган. Эл үчүн керек, аудан эле керек да. Мисалы үчүн ошко бияктан көчкү түшүп калат, тиги болот, коркунуч. Жакын болот да, кадыр эсе. 45 минутта учуп барганбыз биз ошондо. Азыркы самолеттер менен андан жакшы самолеттер менен бат эле болсо керек. Ыңгайлуу да болсо керек. Эл үчүн аудан керек. Аэропорт керек да. Байланышка жакшы болот. Облус тургундары да кайрадан оңдолуп жаткан аэропорттун ишке берилишин кубануу менен кабыл алышууда. Айтымдарында бийик ашууларды ашпай, көздөгөн жайга тез жана коопсуз жетүүгө мүмкүн болмок дешет. Мен ошо аэропорттун жанында жашайм. Эң керектүү нерсе бул бүт бардык жерде бар, ушу биздин Талас эле кароосуз жүрчү. Азыр эми кичине көңүл бөлүнүп, ошол аэропорт иштейт дегенге биз абдан кубанып атабыз бардыгыбыз эле. Жакшы болот эле курулса, ошол ишке киришип, ишке эметсе, ашуу менен, анан Казакстан менен эзилип отурбай жакшы болот эле. Талас шаарындагы аэропорт, конечно, бүгүнкү күндө аябагандай зарыл, керек. Көптөгөн ишкерлерибиз бар, ошолордун керегине жарайт деген ойдомун да мен. Жакшы, сонун салыныш керек. Сүйүнүп атабыз, жакшы нерсе. Авиация керек Таласка. Талас аэропортунун курулушу 2023 жылдын октябрь айында бүткөрүү мерчемделген. Жаңы аэробекет саатына 100 жүргүнчүнү кабыл алып, тезирээк жана натыйжалуу тейлөөнү камсыздай алат. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Быйыл кышында үйлөрдү электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев массалык маалымат каражаттарына берген маегинде билдирген.
Быйылкы жылы Токтогул гидроэлектр станциясында суу өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2 миллиард куб метрге аз топтолду. Буга байланыштуу электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу зарыл. Ал эми Талас областында күз-кыш мезгилдерине даярдыктар кандай? Бул туурасында кабарчыбыз Чолпон Сабитова сар эсеп салып көргөн. Бул Талас облусунун калкын электр энергия менен камсыздаган Семеттей көмөк чордону. 2000-жылы ишке берилген көмөк чордон заманбап жабдуулар менен камсыздалгандыктан капиталдык оңдоп түзүүгө муктаж эмес. Ал эми анын жанында жайгашкан бул көмөк чордондо кышка камылга иретинде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Плановый текущий ремонттор болуп атат. Изоляциясын текшерип, анан бүткөндөн кийин служба подстанции, служба релейный защиты, өздөрүнүн защиталарын текшерет. Ошого жараша полный проверка кылып, текшерип, протяжка, тазалоо, бүт ушундай иштер аткарылат. Өчүрүүлөр болбойт. Как положено, эл мисалы үчүн берде азыр В110 Т1 менен Т1 силовой трансформатор ремонттолуп атат. Эл светсиз калган жок. Анткени Кенкол подстанциясынан өзүнчө кальциующий линиябыз бар. Сборный шина под напряжением. Бүт эл под напряжением туру, даже подстанция Семетей ушул жактан резервный питаниясын, оперативный питаниясын алып атат. Талас облусу боюнча 35 киловольт жана андан жогорку чыңалуудагы 25 көмөк чордону бар. Алардын ар биринде кышка даярдык иретинде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Пландык ремонттук иштерге Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому тарабынан быйылкы жылга 7 миллион 300 миң сом каралган. Учурда 80%га оңдоп түзөө иштери аяктап калган. Айрымдарында уланууда. 110 киловольттук подстанциялардан 2 дана подстанция, Кировка жана Манас подстанциялары график менен ушул сентябрь айларында, ал эми 35 киловольттук подстанциялардан 40 казык жана Кызыл подстанциялары сентябрь-октябрь айларында оңдоп түзөө иштерин жүргүзүлөт ошол подстанцияларда. Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча подстанциялардын кышка даярдыгы проценттик соотношение алганда бир 75-80% Кудай буйруса даяр. Калган иштер ушул сентябрь, октябрь, ноябрь айларында каралган. Кудай буйруса бул темп менен толук жетишебиз деп турабыз. Быйылкы жылы үйлөрдү электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Быйыл эң ири Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз. Буга байланыштуу электр энергиясын үнөмдөө үчүн элге көмүрдү эртелеп алуу эскертилет. Мындан тышкары калкка электр энергиясы үзгүлтүксүз жеткирүү үчүн резервдик жабдууларды даярдоо тапшырмасы коюлган. Кимдин үйүндө электр жылытуучу шаймандары болсо, жана электрокотел деп коебуз, ошолордун опломбировка өчүрүү иштери жүргүзүлүп атат да. Андан тышкары бизде акылдуу эсептегичтер бар, ошол акылдуу эсептегичтер аркылуу чектөө киргизип коебуз да. Электрообогревке колдонбогонго себептегенде өзүңүздөргө маалым болгондой, быйылкы жылда дагы жылдарга салыштырмалуу Токтогул кезинде суунун аз болгондугу байланыштуу ошондой шарттар болуп атат. Ал эми электр энергияны өчүрүү боюнча андай өчүрүү болбойт. Болгондо ошол жылытууга биз электр энергияларды бере албайбыз да. Социалдык мекемелер электр жылытуучу колдонгондор электр жылытуучу менен колдоно берет. Ал эми альтернативасы барлар көмүр жагат. Көмүргө быйылкы жылга каралган көмүрлөрүн алып көмүр жагат. Талас облусунун калкын кышында үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо иштери 80%га аткарылган. Эч кандай өчүрлөр орун албай турганын энергетиктер билдиришет. Ошол эле учурда үнөмдөө зарылчылдыгында эскертишет. Чолпон Сабитова, Мелселебесов, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Бүгүн Манас райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жана ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Баялыш уулу Рахман атындагы орто мектебинде билим алган окуучулар менен жол эрежесин сактоо, жол кырсыктарын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Теманы кабарчыбыз улантат. Баялыш уулу Рахман атындагы орто мектебинде билим алган 335 окуучуга жол кырсыгын алдын алуу боюнча ар квартал сайын атайын сабактан тышкары окутуулар өткөрүлүп турат. Аны менен катар маай кызматкерлери тарабынан да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Светофорду баскандан кийин силердин жолуңар болот да. Силердин жолуңар болгондо дагы эки жакты караш керек. Машина токтогон учурда, токтоп силерге жол берген учурда анан өтүш керек да. А то кээ бир айдоочулар көрбөй байкабай калышы да мүмкүн да мисалы. Ошол үчүн
Ошо жол белгилерге неме кылыш керек? Көңүл буруш керек да. Окуучуларга жол эрежесин сактоо боюнча Кадича Осмонбекова сабак өтүп, жолдо жүрүүнүн эрежелери туурасында түшүндүрмө берип, слайдтар көрсөтүлдү. Өткөн жылы Манас районунда 5 жол кырсыгы катталып, 1 адам каза болсо, быйыл жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 12 жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болгон. Сентябрь айында түзүлгөн ишмерченин негизинде окуучулар арасында жолдо жүрүү эрежелерин эскертүү максатында ГАИ жашы жетелектер менен иштөө инспекциясы жана участкой инспекторлук кызматкерлери менен биргеликте бүгүнкү күндө ар бир мектепте, район аймагында жайгашкан ар бир мектепте окуучулар менен жолдо жүрүү эрежелерин түшүндүрүү жана ошо жол ар кандай жол кырсыктардын алдын алуу максатында окуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Майы кызматкерлери мектепке жаңы келген башталгыч класстын окуучуларын жолдон кантип өтүүнүн тартибин түшүндүрүп беришти. Жолдо жүрүү коопсуздугу боюнча атайын класс жетекчилер класстык сааттарды, тарбия сааттарды өткөрүшөт. Атайын даярдалган видео слайдтарды көрсөтүшөт. Биздин мектеп трассага жайгашкандыгына байланыштуу биз бир гана ошо класс жетекчилердин тарбия саат, класстык сааты менен гана чектелбестен бизде жолдо жүрүү коопсуздугунун алдын алуу боюнча ГАИлер дагы атайын лекцияларды өтүшүп, атайын иш-чараларды уюштурушат. Майы кызматкерлери жаңы окуу жылы башталгандан баштап ар бир мектепке барып, окуучуларга жолдон өтүү эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин тынбай өткөрүп турат. Себеби акыркы күндөрү жалпы республика аймагында жол кырсыктарынын саны өсүп, кырсык катталган жерде адам өмүрлөрү кыйылууда. Бүгүнкү күндө Манас районунун аймагында жайгашкан мектептерге барып, окуучулар арасында жол эрежеси боюнча сабактар, түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Андан ошо менен чогуу Манас районунун аймагында жол транспорт кырсыгын алдын алуу жана болтурбоо максатында пассажирский перевозка аталышта рейдтик иш-чара өтүүдө. Бул рейдтин негизги максаты жол транспорт кырсыгын алдын алуу жана болтурбоо. Сыймык Барманов, Форозбек Бейшебаев, Манас району. Президенттин элдик курултайды өткөрүү жөнүндө 2023 жылдын 29 августундагы номер 215 жарлыгын ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик катчы Уюштуруу комитетинин төрагасы Сүйүнбек Касманбетовдун жетекчилиги алдында элдик курултайды өткөрүү боюнча Уюштуруу комитетинин биринчи жыйыны болуп өттү. Алгачкы отурумга Уюштуруу комитетинин курамына кирген президенттин администрациясынын кызматкерлери, президенттин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, министрлер, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери жана коомдук ишмерлер катышты. Жыйында элдик курултайга этностук өкүлчүлүктөн делегаттарды шайлоо, чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынын ичинен делегаттарды шайлоо боюнча нускамалар, жергиликтүү жамааттардын өкүлчүлүктүү жыйындарын өткөрүү боюнча тиешелүү аймакты бөлүктөргө бөлүү ченеми боюнча түшүндүрмө, жыйындарды өткөрүү боюнча бирдиктүү протоколдордун үлгүлөрү жана иш-чаралардын планы Уюштуруу комитетинин жалпы мүчөлөрүнүн добушу менен бекитилип, ага ылайык тиешелүү тапшырмалар берилди. Бул багытта мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов Уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнүн негизги милдети элдик курултайды өткөрүүдө саясатка аралашуу эмес, уюштуруу өткөрүү экенин баса белгиледи. Элдик курултай 2023 жылдын 15 декабрында Бишкек шаарында өткөрүлөт. Жарлыктын негизинде жерлерде этностук өкүлчүлүктөрдөн жана чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 700 делегат шайланып келет. Республиканын аймактарынан алынган кабарлардан. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгын жана ички иштер министри Улан Ниязбековдун буйругун аткаруу максатында Ысык-Көл облусунун аймагында укук коргоо органдарын санариптештирүү боюнча бир катар уюштуруу иш-чаралары өткөрүлүп келүүдө. Бул багытта Тоң райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрүнө 10 даана планшет тапшырылды. Ысык-Көл облусунун аймагында укук коргоо органдарын санариптештирүү боюнча бир катар алгылыктуу иштер жасалууда. Тоң райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрүнө жалпы баасы 700 000 сомду түзгөн 10 даана планшет тапшырылды.
Райондук ички иштер бөлүмүнө 700 000 сом өлчөмүндө планшеттер ушу райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен сатылып берилди. Мунун максаты ушу айылдагы жалпы аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө бир өбөлгө түзүү болот саналат. Себеби бул планшеттер менен бардык тилкелик нускоочулар иш алып барат. Өзүнүн аймагындагы бардык маалыматтын баарын ошого камтылат. Анын ичинде кылмыштуулук, адамдардын саны, мекеменин бардык мекеменин саны, бардык мекеменин өлчөмү, налог, транспорт, бардык социалдык экономикалык көрсөткүчтөр камтылып, бардык боюнча иштер алынып барылат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан иштелип чыккан электрондук административдик паспорт программасынын алкагында Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү өздөрүнүн тейлеген аймак жөнүндө зарыл маалыматтарды, башкача айтканда жергиликтүү тургундардын маалыматтарын, автоунааларды, турак жайларды, социалдык маанидеги объекттерди, мергенчилердин жеке күзөт агенттеринин тизмесин жана башкаларды киргизишет. Санариптештирүү программасынын алкагында ошондой эле ички иштер министрликтин коллегиясынын чечимдеринин негизинде Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан ушу райондук мамлекеттик администрация башчысына административдик аймактарды электрондоштуруу максатында планшеттерди алуу боюнча кайрылуулар жасалган. Райондук мамлекеттик администрация башчысынын колдоосунун негизинде акча каражаттары бөлүнүп, бүгүнкү күндө милициянын аймактык ыйгарым өкүлдөрүнө планшеттер алынып отурулат. Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Байышбек Астанакулов укук коргоо кызматкерлерине планшеттерди тапшырып, милиция ар дайым жарандарга жеткиликтүү болуп, калктын коопсуздугун натыйжалуу камсыздашы керек экенин белгиледи. Азыр электрондук подпись, санарип, инфодокс деп бир топ ушул санариптин жалпы эле мамлекеттик кызматкерлер кагаздан арылып, азыр электрондук система боюнча иш жүргүзүүгө багыттап ушул негизинде жүрүп жатат. Ошондуктан мен ойлойм, абдан туура болду деп, анткени силердин жумушуңарга бир топ болсо дагы жеңилдикке жардамчы болот. Анткени азыр өзүңөр көрүп турасыңар, бүт интернет заманы, санариптин учуру келди деп. Электрондук административдик паспорт программасынын алкагында топтолгон маалыматтар жарандардын жана жеке менчиктин коопсуздугун камсыз кылууда, ошондой эле Тоң районунун аймагында ар кандай укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча профилактикалык иш-чараларды өткөрүүгө өзүнүн натыйжалуу жемишин берет дешет укук коргоо кызматкерлери. Гүлбарчын Молдоева, Мерим Усбакунова, Данияр Акунов, Илич Касейинов, жаңылыктар Тоң району. Комуз кыргыз элинин салттуу маданиятында өзгөчө орунду ээлейт. Комуздун күүлөрү өзүнө философиялык ойлорду, жашоо турмушту жана маданияттын өзгөчөлүгүн камтыйт. Комуз күүлөрүн муундан муунга өткөрүп, комуз чертүүнү жайылтуу багытында Сайра Кийизбаева атындагы Балдар искусство мектеби иш алып барып келет. Учурда мектептин комуз бөлүмүндө 20дан ашык окуучу комуз чертүү сырларын үйрөнүүдө. Аделя Сабырова жарым жылдан бери комузда кол ойнотуп келет. Ата-энеси кызынын комуз чертүүгө болгон кызыгуусун, талантын байкап, Балдар искусство мектебине алып келишкен. Кыска аралыкта Аделянын комуз дүйнөсүнө болгон кызыгуусу артып, келечекте 3 кылдуу аспап аркылуу кыргыздын салттуу музыкасын дүйнөгө таанытсам дейт. 4 жашымда ончук комуз сатып берген. Ошондон бери кызыгып, бияка өзүм келген. Мен болсо гүлөрдү үйрөнүп калдым. Анан чертип калдым мен. Келечекте комуз чертким келет, чоң сахналарда чертким келет. Сайра Кийизбаева атындагы Балдар искусство мектебинде 50ге жакын бала комуз чертүүнүн сырларын үйрөнүүдө. Аларга тажрыйбалуу адистер атайын план боюнча өз алдынча жана топ менен сабак өтүшөт. Мугалимдердин айтымында акыркы жылдары музыкалык аспаптын бул түрүнө кызыккан жеткинчектердин саны өсүүдө. Балдар аябай көп келишет, кызыгат, ата-энелер да кызыгып калышты, алып келишет. Ушу кээ бирөө чоңоюп калганда карабастан алып келишет, кээ бирөө кичинекейинен алып келишет. Анан баягы өзүнүн дараметине жараша баягы сабак өтөбүз, жеке өтөбүз, анан ансамблыбыз бар. Анан көптөгөн концерттерге, конкурстарга катышабыз. Мен азыр ак тамак, көк тамак, маш потой, көйрөңгү уже үйрөнүп атам азыр.
акыркы жылда окуп атам биякта. Көп эле күүлөрдү үйрөнүп калдым. Чоң күүлөрдү Машботой, Күйрөңгү, Мен кыял дегендей күүлөрдү. Комузга болсо кичинекей кезимден өзүм кызыкчумун, аябай анан өзүм делем комузга. Кандай ат менен кандай кылып өрөңдөй мындай кылып ойнойбуз. Азыркы шарттарда комуздун жаңы маанисин ачуу зарылдыгы турат. Себеби комуз кыргызстандыктардын көп түрдүү маданиятындагы биримдиктин символу болууга тийиш. Кыргыз элинин руханий маданиятынын ажырагыс бөлүгү болгон комузду жаш жеткинчектер, залкар комузчулар түрдүү эл аралык сынактарда дагы даңазалап келишет. Көбүнчө бизге комуз бөлүмүнө быйыл аябай көп окуучулар келди. Тажрыйбалуу бардыгы жогорку билимдүү мугалимдер бизде сабак беришет. Комуз инструментине келип жатканы бизди өтө мындай сүйүндүрбөй койбойт да. Өзүбүз кыргыз болгондон кийин кыргыз инструменттерин даңазалап чыгарыш биздин милдет деп ойлойм да. Кыргыздын салттуу музыкасын комузсуз элестетүү мүмкүн эмес. Ага ылайык комузчуларды даңазалоо улуттук аспаптын бул түрүн жайылтуу максатында 2019 жылдан бери 9 сентябрда комуз күнү белгиленип келет. Автандил Бактыбеков, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда барай тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.